Assalamu алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Бул эстелик Мадридте, тагыраак айтканда Испанияда жайгашкан. Мусулман, жөөт, христиан. Муну көргөн жөөт дининдеги жигит өз нааразычылыгын билдирген. Эмнеге нааразы болуп жатасың? Жөөт дининдегилер эң үстүндө турат го, дешет ага. Анда ал, ооба, эң үстүндө турат. Бирок мусулман саждадан башын көтөрсө, жөөт да, христиан да жыгылат деген экен. Чынында бул эстеликти кимдер тарабынан, кимдер жасаганы белгилүү болуп турса дагы, биз мусулмандар бул эстеликтен эмнени байкасак болот? Канчалык христиан менен жөөттөрдүн ар кандай оор бузукулугу, басымы болбосун, ага карабай мусулмандар жаратканга жакын болуп, ар качан саждада деген логиканы түшүнсөк болот. Албетте, бул эстелик менен мусулмандарды бастык деп ойлошу мүмкүн. А бирок жөөт дининдеги тиги жигит нааразы болгон сыяктуу, эгер деле мусулман саждадан башын көтөрсө, тиги христиан да, жөөт дагы жыгылат. Анткени бул акыркы дин. Чындыгында ислам дини акыркы дин. Мындан башка дин жок. Эгерде мындан башка дин менен жашайм десе, анда ал адашууда. Баарыбызга Алла Таала өз хидаятын берип, Алла жолунда жүрүүнү Кудайым өзү насип кылсын.